Жоқ, чоңур сумкадан заказ түшүп эле. Ошонун тапанын канча менен баштайт, бийиктиги канча болот, ошону айтып берчи. Шопер сумканын чоңурагын мисалы мына сабакта шопер сумка 20 жип менен башталат да. Сиз ошону 4 жип чоңураак кылып аласыз. Минайын Нурбаеванын ар бир күнү өзүнүн чеберканасында башталат. Кээ күнү таңда турат. Анткени түнү менен буюм токуп, аны кооздоодо убакыттын кантип өткөнүн билбей каларын айтат. Тынбаган мээнеттин артында кооз сумкаларды токуп, кардарлардын буйрутмасын мөөнөтүнө мурда даярдап, алардын ыраазылыгын алгандан ырахат алат. Идеялар келип, анан оюң башка жака кетип калат да, мындай түшүндүрө албайм, бирок элден өзгөчө болуп, мындай кийинип, элден өзгөчө буюмдарды көтөрүп, көндө кыялданат го, баары элечи. Ошентип ойлонуп кетесиң да. Ушул сумканы ушундай түстө токудум, эми ушуга түскө ылайыктуу көйнөк же бир кийим кийип алып, базарда жүрсөң, анан ошол сумкаңды көтөрүп кетип атсаң, сумкаң сонуңо ким токуду, каяктан сатып алдың деп сурашат да. Анан ошончол кызыккан сайын жан дүйнөң жыргайт да. Анан мактангың келет. Бир эле өзүң эле жыргабастан жанымда туугандарым, менин кызым ушундай сумка токойт, менин бир тууганым ушундай сумка токойт деп ушинтип ошолор дагы сыймыктанышат да, бир эле мен эмес. Каарманыбыз токууну интернет аркылуу үйрөнгөн. Учурда мыкты өздөштүрүп, кыздарга да үйрөтөт. Мындан сырткары онлайн сабактары да бар. Мында 100дөн ашуун кыз-келиндерге өнөрүн үйрөтүп, каражат табат. Айтымында токууга кызыгуусу барлар бат эле өздөштүрүп, буюм токуп кирешеге чыга башташкан. Эртеден кечке группалар менен болуп, ар биринин суроолоруна жооп берип, анан жооп бергенче дагы жөнө турбай, мынантип бирден экиден заказдарым болсо, заказдарымды токуп, анан дагы запасга да сумкалар токуп кое берем, же болбосо мен дагы башка жактардан изденип, жаңы окуучуларыма жаңы сабактарды изденип жасайм да. Ошолорго группада үйрөтүп, суроолоруна жооп бергенче эле жаңы сабактарды даярдай берем. Чебер айым буйрутмага карап, кээде бир күндө 5тен сумка токойт. Алардын өлчөмүнө жараша 600 сомдон жогору сатат. Учурда заман талабына шайкеш келген бул буюмдарга сырттан да буйрутмалар көп. Мындан сырткары гүлдөрдүн ар кандай түрлөрүн да токуп, мектеп, бала бакчаларга сатат. Кызыккан адам токойт да, биринчи очуртта кызыгыш керек. Кызыккан адам күнү түнү кайсыл немеде болсо да убакыт табат дагы, анан токойт. Мисалы мен өзүм алсам, көбүнчө кеч токуйм. Балдарым уктатып, үйдөгүлөрүм баарын курсагын тойгузуп коюп, анан кээ бирде түнү менен таң атканча деле токуп коем. Токууда өзгөчө ыкмаларды колдонуп, жаңыча стиль менен иштегендиктен анын буюмдары интернетте да жакшы бааланууда. Мындан улам аймактарда өткөн ар кандай жарманкелерге катыша баштаган. Учурда буюмдарынын саны көбөйүп, кардарлары да кезекке жазыла баштаган. Анын мындай өзгөчө буюмдарына кызыккандар нукур алуулугун тандашат. Анткени керектелүүчү материалдардын баары экологиялык жактан таза материалдар. Сумканы токуганда дагы анча боло бербейт. Анан мына эң негизгиси ушул немелер, фурнитуралары сумканы ачат да. Айжаңыл Турдумаматова, Уран Адешев, ЛТР, Ош облусу. Ошончолук сулуу чыгат.